Акыркы жылдары түшүнүксүз феминизм деген сөздүн айланасында көп ызы чуу пайда болду. Силер эркектерге каршысыңарбы? Силерде бүт нерсеңер бар, деги эмне үчүн күрөшүп жатасыңар? Жаныңарды тыйгылачы. Келгиле, феминизм деген эмне жана анын кереги барбы же жокпу? Карап көрөлү. Феминизм бул 18 кылымдан бери күн көрүп келген коомдук саясий кыймыл. Анын принциби эркек менен аялдын бирдей болушуна негизделген. Башында аялдар юридикалык жана саясий тең укуктуулук үчүн, билим алуу укугу үчүн жана мүлккө ээлик кылуу үчүн күрөшүшкөн. 20-кылымдын экинчи жарымынан тартып, активист айымдар юридикалык гана эмес, иш жүзүнө ачырылган тең укуктуулукту да талап кылышкан. Башкача айтканда, аялдар иштеп, жетектөөчү кызмат орундарын ээлөөнү, өздөрүнүн кызыкчылыктарына жана ышкыбоздуктарына ээ болууну, үй бүлөсүн жана балдарын гана ойлоо эмес, өз мансабын да курууну каалашкан. Бул күрөш Европа менен АКШда да, СССРдин аймагында да жүргөн. Феминизмди эркектерге каршы күрөш катары туруктуу кабылдоо билбестиктен келип чыккан. Көптөгөн өлкөлөрдө эркектер да феминизм менен тилектеш. Алар зордук зомбулукту колдошпойт жана кыйноого жол бербей, тең укуктуу жашоону каалашат. Биз үчүн баарынан мурда феминизм деген түшүнүк аялдардын жана кыздардын психологиялык жана физикалык зордук зомбулук боюнча укуктарын коргоо болуп саналат. Биз Кыргызстанда да аялдардын кыйылуусуна жол берген тарыхый калыптанган процесстерге каршы күрөшөбүз. Теңчиликти колдоону өзүнө максат койгон ар түрлүү адамдарды бириктирген нерсе бул феминизм. Аялзаттын көп кырдуу жана каалаган ишмердүүлүккө акысы бар экендигин унуткан патриархалдык коом аларга кандай болуш керек экендигин таңуулайт. Феминизмди жактайсыңбы же жокпу, өзүң гана чече аласың. Бирок азыр сен феминизм жөнүндө бир аз болсо да көбүрөөк билесиң. Мындан ары сен бул сөздү туура кабыл ала баштарыңа биз ишенебиз. Бул тасма Новый ритм коомдук бирикмеси тарабынан тартылган. Биз жаштар үчүн маалыматтык сессияларды өткөрүп, ошондой эле гендердик нормалар академиясы жана кыздын 40 чачы улуу сыяктуу билим берүү лагерлерин уюштуруп, Кыргызстандын түштүгүндө гендердик теңдикти өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошуудабыз.